өкілдері аграрлық саясат су ресурстары экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин кезектеги жыйыны бүгүн жыйынга эки маселе карап атат. Биринчи маселе классификасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө, классификасынын ички соода жөнүндө жана классификасынын айрым мыйзам актыларына, классификасынын салык кодексине, мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө, классификасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө классификасынын мыйзамдын долбоору. Бул биринчи окуу. Демилгечи классификация жогорку кеңешинин депутаты Маржан Нургалыевич Маматалиев, баяндамачы Маржан Нургалыевич Маматалиев. Экинчи маселебиз ар кандай маселелер биз өзүбүздүн ички иштерибизди комитет менен карап алып деп атабыз. Кворум бар, урматтуу депутаттар, барбы сунуш? Анда биринчи маселе боюнча кетели. Биринчи маселе боюнча чакырылгандар Макешев Чыңгыз Дүйшөнкулович, классификасынын экономика жана коммерция министринин орун басары, Насирдинов Самат, классификасынын айыл чарба министринин орун басары, Даникеев Улан Өскенович, классификасынын финансы министринин орун басары, Умтулов Нурлан Жумалиевич, классификасынын финансы министрине караштуу мамлекеттик салык кызматы төрагасынын орун басары, Мусабеков Базарбай Абдылкеримович, классификасынын өзгөчө кырдаалар министрине караштуу мамлекеттик материалдар резерв фондусунун төрагасы, Тукунов Акчолтой Шакирбекович, классификасынын экономика жана коммерция министрине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы төрагасынын орун басары, Кочкоров Алмазбек Тойчубаевич, классификасынын финансы министринин мамлекеттик кирештерди болжолдоо башкармалыгынын башчысы. Анда сөздү Мария Абдулхановна сизге берели. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катчылары. Урматтуу комитет мүчөлөрү, сиздердин карооңуздарга пакет менен негизи жалпысынан башында ушул мурдагы жылы дүйнөдөгү болуп аткан окуянын негизинде анын алкагында биздин мамлекетибизге таасир эткен рынокду эске алуу менен пакет менен 4 мыйзамды киргиздик эле. Бирок ушул орто жолдо биз 2 мыйзамды азыр кабыл алдык. Бирөөсүн жана ички соода жөнүндө мыйзамды кече жакында кабыл алганбыз. Ошого байланыштуу пакет менен карап атканда бул мыйзамды артка алуу жагын бергенбиз. Ушул пакеттин ичинен буну суруп алуу. Жана ошондой эле салык кодекси дагы, ал дагы азыр бюджет комитетинен каралып атат. Мен дагы ошол жакка азыр барып ошол жактан караш керек. Айтайын дегеним, ушул 2 мыйзамды гана карабайбыз. Бүгүн сиздердин карооңуздарга азык-түлүк коопсуздук жөнүндө мыйзамы жана ошондой эле мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө мыйзамдарды карап бериңиздерди суранып атабыз. Ички соода жөнүндө мыйзамды алгандын бирден бир себеби, билесиздер, биз ал жерде айттык эле, ушул эң мындай социально значимый товарлар деп ошолордун бардыгын өзгөчө ушул биздин соода жерлеринде, ушул Глобус болобу же Фрунзе болобу, ошол жерде ретро бонус каралган эле. Ошол ретро бонусту 0 түшүрүү боюнча биз сунушубузду ушул мыйзамда белгилеп кеттик эле. Ал мыйзам кабыл алынганга байланыштуу биз бул жерден аны алып атабыз. Эң негизги максат ошол жерде ансыз деле товарларга дагы ретро бонус кошуп атканы биз үчүн түшүнүксүз болуп атты эле. Ал мыйзам өткөнгө байланыштуу азыр бул иреттелди деп айтсак болот. Ал эми кайсы нерселер, кайсы беренелер дагы калды, эмне үчүн пакет менен алып кетиш керек. Айтайын дегеним, ал менен бирге биз жанагы ички соода жөнүндө мыйзамды кабыл алганы менен, бирок дагы азык-түлүк коопсуздугу боюнча дагы мыйзам бар эле да. Ал жерде пакет менен биз эмне деп айтып аттык эле. Келиңиздер, ушул 4 мыйзам бири-бирине чогуу ыйкаш алып келип, чогуу иштеп кете берсе жакшы эле болот эле деп айттык эле. Анткени азык-түлүк коопсуздугу боюнча мыйзамда аны жөнгө салууну, негизи эле азык-түлүк коопсуздугун жөнгө салуунун максаттарын жана предметтерин аныкталбай калган өз учурундачы. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча мыйзамдар ошол айтылган коопсуздук камсыз кылуу маанилүү курамдык элементтери дагы камсыз кылынбай калганда, биз ошолордун бардыгын ирети менен жазып чыктык. Ошондой эле буга чейин ошол бир мыйзам, бул мыйзам 2008-жылы кийин дагы бир топ жолу өзгөргөн, бирок ал дагы редакциялык характеринде гана мындай өзгөртүүлөр болду деп айта алам да. Толуктуу түрдө көп өзгөртүүлөр киргизген эмес эле. Биз бул жерге ушул негизгиси, ушул билесиздер, кайсыл бир Кыргызстандын бир бурчунда болобу, мисалы Баткенде болобу же жалпы Кыргызстанда болобу, 30 күнүн ичинде
эгерде бир кайсыл бир азык түлүккө баа көтөрүлө турган болсо, биз ошол жерде регулирование кирсин. Өкмөт вправе деп атабыз да, буну милдеттүү түрдө кирип кетет же иштеп кетет дегенден алыс болуш керек, бирок алардын укугу гана каралып атат. Алар өздөрүнүн закон актылар менен дагы иреттеп алып кете турган бир жагдай түзүп бере атабыз. Андан сырткары биз ушундай түшүнүк киргизип атабыз, коопсуздук, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч аныктамасын да киргизип атабыз. Эгерде буга чейин мындайча айтканда угроза да, угроза деген да сөз жок эле. Угрозаны дагы алдын ала кароо, алдын ала аныктоо, алдын ала алага чараларды көрүү, керек болсо ошол биздин өзүнүн ата мекендик ишкерлерге дагы жардам берүү, аларга кредит маселесинен, акча маселесинен, налогдон бошотуу маселесинен, айтор кайсыл бир учурларда бизге ушундай мүмкүнчүлүк болсо, ошону мыйзам түрүндө алып барууну дагы каратып атабыз. Дагы бир өзгөртүү, урматтуу депутаттар, билесиздер, ушул өкмөттүн токтому менен атайын бир социально значимый товарлар деп аныкталган. Бирок ошол биз жанагы ички мыйзамды кабыл атканыбызда, ички соода жөнүндө мыйзамды кабыл атканда, ошол жерде бир топ сиздерге кайрылган жок, бирок ишкерлер да кайрылып калды да. Эми өкмөт өзүнүн токтому менен өзгөртүп койсочу, алардын перечень товарлардын каалаганын киргизип, каалаганын чыгарып койсочу, анда эмне алар баардык жакка эле кирип регулирование кыла береби дегенде биз ойлодук эле, мүмкүн анда сиздер менен чогуу чечебиз да, эми ушуну дагы биз мыйзамга киргизип койбой эле. Анда социально значимый товарлардын дагы перечени бул жакта болсун. Андан сырткары кошулбай калган жактары бар экен. Ошолорду дагы биз туз, чай, күрүч жана башкаларды дагы ушул жакка киргизип коелу деген өзүбүздүн бир сунушубуз да болуп аттылы. Эми экинчи окууда карап көрөбүз. Эгерде буга бир аз өкмөт каршы чыгып атат, алар айтып атат, биздин өзүбүздүн эле токтомубуз менен эле карасак жакшы болот эле, буга тийбей эле койгула дегендей маңызды айтып атышат. Андан сырткары билесиздер, ушул Матризерв боюнча дагы мыйзамга дагы өзгөртүү киргизип атабыз. Биз жетекчиси менен азыр сүйлөштүк. Экинчи окууда алардын дагы берген сунуштары бар экен. Биз аларды эске алууга даярбыз. Эгерде бүгүнчү окууда колдоп берсеңиздер. Биз аларда запастардын 4 топко бөлүүнү сунуштап аттык эле да. Мамлекеттик материалдык резервде өзүнчө болсо, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн айыл чарба продукциясынын, сырьёнун жана азык түлүк запастары ал импорттук продукцияга тартыш болгон учурда деп ал өзүнчө болсо. Үчүнчүсү айыл чарба продукциясынын, сырьёнун жана азык түлүктүн жүгүртүлүүчү запастары деп. Анан төртүнчүсү азык түлүк жардамы деп. Ушундай бир 4 категория топко бөлөлүү деген сунуштарыбыз болот эле. Эми ал мүмкүнчүлүгүнө караштуу, буну дагы милдеттүү түрдө деп айта албайбыз, бирок мыйзамга караштырып койсок, буларга дагы оңой боло эле деген ушундай бир мааниде киргизип аттык эле. Эми урматтуу депутаттар, билесиздер, инфляция өткөнкү жылдары бир 14%-ын тегерегинде болсо, быйыл дагы инфляция күтүлүүдө. Бирок кандай болбосун дагы биздин жөнөкөй элибизге кыйынчылык туудурбаш үчүн айрым учурларда жанагындай коопсуздук маселеси туулса, мамлекет киришкенге абзел болуш керек деп ойлойбуз, акылуу. Ошого байланыштуу мыйзамдарды дагы бир иреттеп алып, аларга дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизип аттык эле. Такыр буга чейин каралбаган, жок болгон дагы түшүнүктөр, мисалы агропромышленный комплекс деген да каралган эмес бул мыйзамда. Ал боюнча ал түшүнүктү дагы бул жака киргизип коюп атабыз, эми как мындай основные понятия депчи. Негизинен жалпысынан бул мыйзамды да кабыл алып койсок, будан жаман болбойт. Эчтекеси өзгөрүп кетпейт, жаман жагынан тескерисинче жакшы жагы болсо гана болот. Анан бай айтылып кеткендей, буга чейин ички соода жөнүндө мыйзам кабыл алган мыйзам менен, бул пакет менен кете турган гана мыйзам болчу. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Жалпысынан колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор. Суроо барбы, урматтуу депутаттар? Да, Нилуфар Якубжановна. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, чейин катышуучулары. Марлен Абдрахманович, бул жерде Кабминдин корутундусу заключение отрицательное, да, не выдали? Заключение по статейно, отрицательно эмес, по статейно, артында отурат өкүлү. Алардын берген замечанияларын эске алып атабыз. Эске албаган экинчи окууда дагы иштейбиз. Ошол кайсылары эске алынды? Эми бул жерде 8 замечание берилиптир. Ошонун 4-өө бизге 5 замечание берилиптир. Ошонун 5-өөнүн 2-өсүн кабыл алып атабыз, 3-өсү боюнча биз өзгөртөбүз. Чогуу бир пикирге келебиз.
Анан Эми бул баягы мыйзам киргенге байланыштуу биз экинчи окууда гана өзгөртө алабыз регламент боюнча. Ошого азыр өзгөртүү боюнча процессти айткан жокмун. Эгерде ал боюнча сурасаңыздар, мен ар бир вопрос боюнча жооп берүүгө даярмын. Бирок аны экинчи окууда туура көрсөңүздөр, биз экинчи окууда дагы иштеп, дагы айтып, анан ошондо так даана жооп болот. ошол жалпысынан мына сиздин мыйзамыңыз өтсө кандай өзгөрүү болот? Бааларга кандай таасир этет? Албетте биз бааларга биринчи кезекте жанагы буга чейин кабыл алган ретро бонустарды жок кылбадык беле. Мындайча айтканда, глобуста болобу же торговый центрлерде болобу, өздөрүнүн полкаларында нанга, унга, жанагы риске, май, растительный маслога ретро бонус кошуппайт да. Буга чейин 10%га чейин кошуп келбеди беле. Ошону биз нөлгө түшүргөнбүз да. Ошол пакет менен келаткан бир мыйзамдын алкагында болот да. Андан сырткары биз ушул түшүнүктөрдү киргизип атабыз. Эгерде буга чейин өкмөттүн өзүнүн токтому менен гана бир топ нерселер бекитилип калса, биз мыйзамга дагы анын баардыгын бекитип коелу деп атабыз. Андан сырткары, мисалы жана айтып кеткендей, Кыргызстан боюнча же башка аймактарда буга чейин мисалы Баткенде болуп калышы мүмкүн, ар кандай учурлар негизинде бир окуялардын алкагында бир товарларга 30 күнүн ичинде 20%дан ашып кетсе баасы, анда антимонопольный регулировать эткенге, жалпы өкмөт регулировать эткенге киреше алат да. Жана айтып кеткенде, билесиздер, буга чейин налогдон бошотуп атабыз. Кайсыл бир жана мисалы пияз кымбаттап кетти, аны экспортко запрет коюп атабыз. Андан сырткары биз бул жерге дагы мына ата мекендик ишкерлерге ар кандай мына фонддордон акча берилип атат, каржылуу бул жакка да берилсин деп атабыз. Эмне үчүн биздин ата мекендик ишкерлерге биз бөлүп бербешибиз керек акчаны? Ошону анализ кылып, тактап, эсептеп, анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошолорго каржылуу берсин деп атабыз. Эми бул милдеттүү түрдө деп айта албайбыз. Бул мыйзамга жазып кое берели, алар имеет право деп атабыз, вправе депчи. Рекомендательный эмес. Вправе дегенде эми алар карап чыгыш керек да. Негизинен жалпысынан бир комплекстүү түрдө план болуш керек. Эгерде биз продовольственный безопасность боюнча айтып атсак, анда ал боюнча дагы кийинки жылы кандай болот, келерки жылдары кандай болот, биздин кайсыл ата мекендик ишкерлерди биз колдошубуз керек, кайсыларга кандай жардам беришибиз керек. Ал бул жерде даже жанагындай материал сырьевой база деп, мындайча айтканда, мындай сактап кала турган жанагындай сактай турган жерлерден бери жардам берсин деп атабыз өкмөтчү. Бир эле ишкерлердин колунда болбош керек бул. Аларды сактап кала турган жерлерге дагы мына мат резервдин канчалык түрдө сактап бере алат, бере албайт. Ал дагы экинчи окууда биз азыр карап чыгабыз. Күчү жетеби, жетпейби, күчү жете турган жерлерди дагы мат резервге кошумча дагы товарларды бергенге даярданып атабыз да. Анан мына 12 берененин 4 пунктунун 2 бөлүгүндө башка азык түлүк товарлары үчүн 10%дан ашпаган дейт ретро бонус. Ушуна кандай болуп калат? Сиз айткан жана ата мекендик. Бул отзывать эткен жана бул общий пакет менен келген, биз аны отзывать эткенбиз уже. Бул жолу азыр. Буга чейинки 0% кылганбыз да, ошол калат. Бул отзывать этилген вариант. Хорошо. Рахмат. Мариян Абдурахманович, жанагы 10%дан азыркы эле Нилуфар жана ушуну 5% деп сүйлөшпөдүк белек сиз менен. Биз вообще 0% кылдык байке. Бул биз башында 0%га ишкерлер макул болбойт да. Тиги Фрунзе, допустим, Глобус алар бекер койбойт да. Жок, бул мындай. Бул жок, ал биздин ал башка мыйзам. Ал мен сизге айтып бердим, аны биз уже кабыл алганбыз. Ал ички соода жөнүндө мыйзам болчу. Аны биз башында мурдагы жылы киргизип атканда биз мынтип айтканбыз: урматтуу народный менен Глобус, сиздер социально значимый товарларга 0% койгула, а башка товарларга 5% койгула деп биз жанагындай 5% деп сүйлөшкөн. Продавать этип аны өткөзгөнбүз. Ал өттү. Биз просто биз бияка башында келгенде бул пакет менен кетип атканда, анан биздин бир топ дагы башка депутаттарыбыз ал мыйзамды өзүнчө чыгарганга байланыштуу биз бияктан алып койдук. Зачем кайра эле повторять этебиз? Эң негизгиси биз буну чыгаргандан кийин ал жакта биздин сунуштар кабыл алынып, эң негизгиси баягы значимый социальныйларга 0% болду. Ала жана берки башка товарларга 5%га кылышты да. Бул биздин жетишкендик. Ушул мыйзамдын алкагында буга чейинки мыйзамдын ичинде биздин сунуштар кабыл алынды. Ошого байланыштуу биз бияктан алып койдук. Зачем два раза эки жолу кайталаган кереги жок деп биз бияктан алып койгонбуз. Антимонополия, Акжолтой мырза, ушул боюнча мына Глобус жанагы гипер супермаркеттерди текшерип койсоңуздар. Биз жана 5% менен кабыл алып бердик, бирок ошол иштер аткарылбай атат да. Аткарылса дагы башкача болуп атат. Ишкерлер менен мындай бир кызыктай мамиле болуп атат да.
5%'ga düşürdü değil. Biz bayağı siz menен söylöşpödük böyle. 5%'ga düşürdü. Bирок ошол эле маалда алар ошол баягы өндүрүүчүлөрдөн баасын арзандатып атышат азырчы. Баягы өзүнүн пайдасын мыйзам менен биз тууралап койсок, башка жагынан алар бааны түшүргөнгө аракет кылып атат да. Бул эми дыйкан чарбалардан, фермерлерден ушу бааны түшүрүп коюуга аракет кылып атат. Сүттү мурда алып жүрсө, мындай грубо айталы 60 сомдон алып жүрсө, азыр ошо 55-54кө түшүрүп коюп атат да. Баары ошол жер өзүнүн пайдасын көргөнгө аракет кылып атат да. Бирок сүттүн баасы эң туура белгилеп кеттиңиз. да айтып кетеличи азыр эле антимонополия каминин өкүлдөрү сүттүн баасын эмне үчүн түшүрүп ишти азыр? Аманкан Батырбекович, ушу өткөндө да сиз ушу сүт тууралуу тапшырма бербедиңиз беле? Ошо менен 1 айлык иш аз жүрүп атат, анан эл менен сүт алуучу менен сүт сатчылар менен иш чарада жүрүп атат, анан сизди да чакырабыз тиги антимонополия уюштурганда. Ошондо бүт баарын сизге далил катары келтирип туруп, кагаз түрүндө беребиз. Иш жүрүп атат ал тарапта. Бүгүн бүт жерден дыйкан чарбалар келип атат. Сүттүн баасын 2 сомго чүрүштүр. Азыр дагы 2 сомго чүрөбүз деп атат. Мен эми обычно бул эми баягы жылына болуп аткан маселе болчу. Бул баягы көк чыкканда сүттүн баасы жирность түштө туруп сүт азайтчы. Азыр көк чыга элек, мал талаага чыга элек. Эмне үчүн анда эртерээк сүттүн баасын чүрүп ишти? Эмне үчүн карабай атабыз анда? Иш чаралар жүрүп атат. Мен сизге да маалыматты беребиз. Сиз да конокко чакырабыз ошо тоголок столдорго. Эки тарап тең менен азыр биздин Чүй областагы өкүлүбүз иш алып барып атат. Тапшырманы бергенбиз 2 ай мурун эле. Самат Асердиевич, кандай кылып карап атасыңар Айыл чарба министрлиги? Биз бул 2 сом түштүү боюнча сезонный факторго такалып атканбыз. Бирок мен бүгүн саат 5:30 ассоциация молочниковдор чакырылган. Ал жерден көтөрүлгөн маселе бул көбүнчө экспортко жардам бериле деген маселе болчу. Мен буну да тактап далилдеп сурап берейинчи. Экспортко өзүнчө чүрүлө. Бизге уже дыйкан чарбалардын баары келип кетти уже. Кат түзүндө да кайрылып атышат. Сезонный факторга биз туура түшүнөт элек. Эсеги апрель майда мал көккө чыкканда ошонун баасын түшсө, анда ошондо сүйлөшөт элек. Бүгүнкү күндө чыга элек күндө эметип атат. Баасы түшүп атат. Мына көлдө түшүп кетиптир, чүйдө түшүп кетиптир баасы. Эмне влияние болот? Магазинде баа ошол эле ойдон турбайбы азыр? Алынып качып ошол эле ойдон турат. Андан тышкары Самат Асердиевич, мен тиги Камин менен сүйлөшөйүн, Төрөбаев менен. Биз сүтчүлөр боюнча өзү чогулабыз дегенбиз. Бул кандай былтыркы биз ызычуу болгондо 2 токтомго алалы элек. 2 токтом мөкөтөн ишке ашкан жок. Независимый лаборатория коюп бериле деп айтпадык беле силерге? Бүгүнкү күндө бүт маселенин баары ушу жирностьтан болуп атат. Bir деленяң 1 сом 56 тиын экен. Заготовитель келип сүттү тапшырып атат тиги заводко. Өзүнүн лабораториясынан 3-6 чыгып атат, а завод 3-2ден алып атат. 4 деленяңды алганда эле 6 сомдон жеп коюп атпайлыбы азыр тиги заготовительдерди. Былтыр ушул маселе менен силер менен чогулганбыз. Айыл чарба министрлиги Камин менен чогуу. Эмне үчүн бүгүнкү чейин аткарылган жок? Эмне үчүн независимый лаборатория коюлган жок бүгүнкү чейин? Онлайн режим киргизебиз деп протоколго тапшырма кылды элек. Эмне үчүн аткарылган жок ал? Карап чыккыла, Самат Асердиевич, эмне үчүн аткарылган жок? Карап чыгабыз. Да, суроо берүү үчүн Замир Душалиевич. Рахмат, Аманкан Батырбекович. Марлен Абдрахманович, мыйзам долбоорун колдойбуз. Жакшы мыйзам долбоор экен. Мамлекетке иштейт, Кудай буйруса. Мен суроом Базарбай Абдыкеримович. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн быйыл жетишелүү акча каражат бөлүндүбү? Саламатсыздарбы, Мусабек.
мамлекеттик материалдык резервдүү фондунун төрагасы. Быйылкы 2023 жылга жылдагыдай эле көлөмдө акча каражаты бөлүндү. Бирок 22 жылы тиги апрель айында бизге спецсчетубузду ачып берген. Былтыркы алып келген былтыр чоң көлөмдө акча берилген. Ошол эмен револьверный путем спецсчетко акчабызды түшүрүп, кайра ошол эле товарларды алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүбүздө жетерлик акча бар. Акча жетиштүү да. Жетиштүү. Эми тийиштүү министрликтен жооп берип койсоңор, ана былтыр жер семирткич 5000 тонна келип, 4000 тоннасы артып калды, кымбат келди. Дыйкандар ала албады, дыйкандар кыйналды. Анан эми биз депутаттар 20 марттан каникулга чыгабыз да, эл менен жолугушууларды өткөрөбүз. Анан эл тараптан суроолор пайда болот. Ошого тийиштүү министрликтерден жооп берип койсоңор, кандай болот быйылкы жылы? Азыр мындай дыйкандар мындай лотерея сыяктуу болуп калды да, же баасын билишпейт. Ошого мына так жооп берип койсоңор. Жер семирткич канча болот? Күйүүчү май канча болот? Ким жооп берет? Маалымат барбы? Жер семирткичтер боюнча биз жаңы эле кече суббота күнү иш сапардан келдик Өзбекстандан. Биздин бул жерде өкүлүбүз массалык маалымат каражаттарды таратып атат. Азыр 28-30 сомдон болуп атат жер семирткичтердин баасы жерлерде. 28 сом 30 сом, а? Ооба. Кайсы региондордо? Бул Ошто канча болот? Жалал Абадта канча болот? Ошто Баткенде деп маалымат берилди. Так баалары ошо 28-30 сомдо эле белгиленди. Күйүүчү майчы? Күйүүчү май боюнча Эми мындайда баардыгын ара тиешелүү да турабы? Хорошо. Сизге да тиешелүү ар кайсы региондордо баасы ар кандай болуп атат? Ошону так жооп берип койгула элге. Так маалымат берип койгула. Жалпы ошо базар баасында азыр орточо баасын айтып атам. Бензин, бу дагы ошо күйүүчү майлоочу майлар социально значимый товарларга кирген. Бензиндин А80 48 сом 70 тыйын. Бензиндин А92 53 сом 10 тыйын. Дизель отуну болсо 70 сом 50 тыйын. Орточо баасы бул Кыргызстан боюнча. Жер семирткич боюнча селитра, карбамид, күйүүчү май боюнча айттыңыз, э? Урматтуу уруксат болсо мен да ошо дизель отуну боюнча жооп берип коеюн. Баягы биз ошо айыл чарба өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында жана айыл чарба министрлигине кичине көмөк кылалы деп жалпы эле республикада мамлекет тарабынан жардам болсун деген ниетте 3 миллион литр дизель отунун 65 сомдон жерлеринде ар бир район областтарда берип атабыз. Кайсыл жерде ред петролиум заправкалары болсо ошол жерлерге жеткирип берип атабыз. 65 сомдан 3 миллион литр дедик. Азыр дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буйруса дагы кошумча дагы 3 миллион литр берсекпи деп мен сунуш бердим. Азыр ошо сунушубузду колдосо 6 миллион чыгарабыз да. Рахмат. Рахмат, Самат Насирдиевич. Биз бая күнү суранды элек ушу комитеттен. Телевидение чыгарып койсоңор болот деп бир чыгаргыла дедилер. Кайра эле бир кызыктай мамилени кылсаңар, элге жекиспейсиңер байланайын. Матрезерв туура айтып атат. 3000 тонна 65 миллион жагыдагы петролиумдарга талон менен аласыңар деп дыйкан чараларга бергиле. Бул мамлекет жагынан түшүрүп берген баа матрезервден бери 3 миллион литр берилип атат. Муну элге жекискиле байланайын. Андан чыгарбай аны карады эле кум шекер дагы мынакей 4000 тонна беле 65 сомго чүрүп берели деп сүйлөшкөнбүз. Ал боюнча эмне болот? Бизде уруксат болсо мен жооп берип коеюн. Кум шекер боюнча дагы
азыркы күндө бардык жерде 70-80 болса, мамлекеттик материалдык резерви азыр антимонополияга жазып өткөндө мен сиздерге выступать эткенде айттым эле, кат жаздым, антимонополиядан суранып атам, элге арзаныраак берели деп азыр 65 сомго чыгарып атабыз. 4000 эмес, көлөмү чоң. Кудай буйруса республикага жетерлик деңгээлде былтыр биз алып келгенбиз кум шекерди. Кум шекерибиз кенеңгеси. Андан тышкары өсүмдүк майын өзүңүздөр билесиздер 150-160 сом болуп аткан. Мына азыр глобус тиги бу деген менен биздин элибиздин көбү аймактарда жашайт. Маселен май колдонуучулар тиги булар. Аны дагы 105 сомдон түшүрдүк литрин, 5 литрлиги 525 сомдон болуп атат. Жер-жерлерине бааны турукташтыруу максатында жана элде социалдык значимый товарды жеткиликтүү деңгээлде эме кылыш боюнча. Азыркы күндө мамлекеттик материалдык резервде номенклатура боюнча 3 айлык запас болуш керек. Бирок биз былтыркы 2022 жылы мамлекетти бир 5 ай дык этпей бакканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да азыр. Будай менен өсүмдүк майы, кум шекер менен. Самат Насирович, biz баягы сурадык элек ушуну тиги телевидение Алато 24 дегенибиз бар, башкабыз бар, мына өсүмдүк майын мына түшүрдүк деген баа менен, кум шекердин баасын түшүрүп баягы антимонополия согласовать эткенбиз. Макул болгон 65 сомго 3000 тонна дегенбиз, 3 миллион литрди 65 тонна петролдорго жер-жерде дыйкандарга жардам берели дегенбиз. Баягы айтканбыз, телевидение чыгарып койгула. Ел көрсүн, дыйкандар көрсүн, жер-жеринде сурап атат, кээ бир жерлерге жетпей калып атат. Бұл эми саясатты алып барышы Айыл чарба министрлигинин жумушу да. Жеткизбейсиңер жер-жерлерине. Ушуну мындай берип койсоңор эл көрүп, мындай жакшы бир мамиледе болот эле да. Ушуну жеткизе албай атасыңар да элгечи барыңар. Түшүнүктүү. Алкан Батырбеков, сиздин тапшырмаңыз менен күйүүчү май, жер семирткичтерди, кум шекерди, анан өсүмдүк май боюнча дагы бир жолу маалымат каражаттардан таратуу иштерин жүргүзүп коебуз бүгүн эртең. Анын үстүнө дагы кошконбуз, жанагы жер-жеринде уруктар боюнча, buğdaydın uruğu, arpanın uruğu, kaysı yerde kança var, bağısı kança, oşonun bарын berile degenbiz. Da bugünkü çeyin görülek biz. Yer yerine berile dedik bilek. Sizlerge uvarlarga aytpsыңар, men tura söyledim, her bir rayonga berip atasыңар. Birok televizyona çıkarıp kola dedik bilek. Na balıkçıda turat buğdayыңар, arpaڭар turat, bedenin uruğu turat, jeksikle dedik elge oşonun bарын teң. Jaskı tala жұмыстар baştalmadı bu hazır. Бар mı sorudağı? Da Alişer Daşbayç. Рахмат, Аманкан Батырбекович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйынга катышуучулар. Жакшы, могу жерде менде бир нече суроо бар да. Сизгечи, урматтуу баяндамачы, эмне үчүн өткөндөгүдө сиз отзывать деп кайра киргизип атасыз да бул боюнчачы? Урматтуу депутаттар, мен азыр отзывать этип атам. Анткени буга чейин биз ошол Россияда болгон, андан кийин дүйнөдө болгон негизги эле жалпысынан ушул көйгөйдүн алкагында бизде азык-түлүк маселеси көтөрүлүп кеткен. Анан биз ушул комплекстүү түрдө пакет менен бул мыйзамды киргизгенбиз. Билесиздер, параллельно дагы бир мыйзам кирген, ошол ички соода жөнүндө. Ал жерде ретро бонусту вообще эле жок болчу, 0% боюнчачы көтөрүлүп койгон эле. Biz ошол жерде 0%га чүрсүн, мына биздин мыйзам келет атат. Эгер силер тиги мыйзамды кабыл албасаңар, анда биз бул мыйзам менен өткөзүп кетебиз дагы, анда башкача болот. Дегенде анан ал жактан биздин коллегалар макул, туура айтасыздар, биз социально значимый товарларга 0% кылайлы деп, анан ал жактан биздин сунушту кабыл алып, андан сырткары башка товарларга 5% кылып кабыл алганга байланыштуу биз бул жерден называть этип атабыз. Кереги жок да, уже анткени ал жактан өттү да уже. Тиги мыйзам өттү. Биздин вазипабыз аткарылды. Эң негизгиси ретро бонустарга болгон социально значимый товарларга баа түштү. Мындай айтканда 0%га чейин түшүрдү. Мындай айтканда миссия выполнена, да, то есть мы достигли своей цели. Зачем здесь еще раз его смотреть? Тем более бул жерде башка ставкалар жүргөн. Ал жерде биз еще лучше ставкаларды өткөздүк. Ошого байланыштуу биз буну отзывать этип койдук. Жок, аны түшүнүп атам. Анткени ал мыйзам боюнча биздин коллегалар, анын ичинде сиз да барсыз, 19 депутат. Ал жерде демир ошонун мыйзамдын долбоорун алып чыгышкансыздар да. Анан 3 окуудан өткөзгөнбүз биз. 3 окуудан өтүп, ал жерде коомдук талкууда болгон, парламенттик угуулар болду, жанагы ассоциация
биздеги түзүлгөн жана ата мекендик өндүрүүчүлөр келип бияктан канча деген жанагылардын презентацияларын кылган да. Ошо ретро бонусту эки жана соода сатык бөлүмүндөрүнө түшүрүп бергиле депчи. Ал боюнча кабыл алганбыз. Ал мыйзам күчүнө кирип кире электер, азыр могу жерден киргизип атабыз да. Могу жерде мен жана 5%, 10% деген боюнчачы. Сиздин мыйзамыңыз боюнча жок, мен сиздерге катчы бергем. Бул мындай да, мен сиздин сөзүңүздү буруп коеюн. Бул каралган жок бүгүн, каралган жок. Сиздерге эмнеге материал таратылып калды? Анткени пакет менен бир чыкканда, азыр мен официалдуу түрдө сизге кат менен кайрылдым, комитеттин жетекчиси айтат. Мен буну отзывать еттим, бул мыйзамды караган жокпуз. А внутренний торговля бүгүн азыр сиздер менен караган жокпуз. Но материал таратылып калган. Анткени буга чейин кетип калган да. А палатага чыкканда бунусу жок чыгат. Мынысы жок. Мына заведующий отдел барбы? Мен официальный түрдө отзывать еттим, катым бар. Мына аныктап берет, тастап берет. Азыр буну каралаган жокпуз. Киргизген да жокпуз. Буну вообще даже не беспокойтесь. Жок, бирден беспокойство эткен жокпуз. Просто бул жерден жанагыда Маралин Абдрахманович, мыйзам так иштеш керек да. Өзүңүз ушул регламенттен бир авторысыз да, сизчи. Регламент так аткарыш керек. Ал жерде өзүнүн жана 46-чы беренеден 47-48-чи беренеге чейин регламентте ачык жазылган да. Кантип киргизиш керек, кантип отзывать этиш керек. Если бизге чыгарган болгондон кийин сиз бул жерде беришиңиз керек эле да. Биз эми бул жерде талкуу кылып атабыз, биздин колубузга түшкөн жанагы материалдар боюнча да. Бул жерде так жазылып турат да. Ошон үчүн бул жерде Аманкан Батырбек, сиз өзүңүз айтышыңыз керек. Мисалы сизге түшкөн болсо биз көргөн жокпуз да. Түшкөнбү, түшкөн эмеспи? Анткени бул жерде 10% жана башкалар деп могу жерде жүрөт да бүт бардыгычы. Түшкөн. Түштү, отзыв түштү. Мынакей бизде бар отзывды жагын келтир. Отзывды. Анткени биз өзүбүздү эле коомчулуктун астында өзүбүздү анан кийин жогорку кеңеште, анан кийин президентти туура эмес акыбалга коюп коебуз да. Эмне дегенде мына бул жогорку кеңеш кандай бул кече эле бир мыйзамды кабыл алып алып, эртеси күнү ал ишине кирип кирбей атып, дагы башка мыйзамды алып чыкты деген жана болуп калышы мүмкүн да. Эң туура айтасыз, регламент боюнча жалпы заседанияга чыкканга чейин комитетте регулирование болот. Бүгүнкү күнү комитетке бул арканкы дата менен түшкөнгө байланыштуу, пакет менен түшкөнгө байланыштуу бардык материалдар так даана бардыгына бирдей жиберилет. А бирок сиз айткандай учурларда, эгерде кайсыл бир биз карап аткан учурда ага чейин кабыл алып калган мыйзам болсо, анда комитеттин алкагында биринчи окууда мен аны отзывать эткенге укугум бар. Жана ошо укукту эске алып отзывать этип коюп атабыз. Ошого байланыштуу сиздерге материалдарды бербей деле койсо болот эле, бирок пакет менен буга чейин регистрация болуп калганга байланыштуу сиздерге бүгүнкү күнү комитетте берилип атат. Ал эми жалпы жыйынга бул чыкпайт, жалпы жыйынга бул материалдар ушул жерден фильтровать этилип калып калат. Азылы ошондо могу пакеттин ичинен биз могу мамлекеттик резервтер жөнүндөгү мыйзамды, анан да кайсы мыйзамды? Азык түлүк коопсуздук жөнүндө гана эки эле мыйзамды. Жана сиз айткан ички соода жөнүндө жана салык кодекси боюнча алар бүгүн каралбайт, и аларды отзывать эткенбиз. Ички соода жөнүндө мыйзам кабыл алган сиз айткандай, ал эми салык кодекси азыркы күндө мына комитет по бюджету ошогече азыр чукап барып калышым керек, ошол жакта каралып атат. Экөөнү тең бул жактан алганбыз. Ошондо могу мамлекеттик материалдык резервтер боюнча бизде перечень бар да. Бул жерде сиз бир эле сөздү социально значимый товар дегенде эле сөздү киргизип атасызбы? Ооба, мындай да материальный матрезервтин өзүнүн бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу кайсыл материалдарды кабыл алат жана кайсыл материал товарларды сактап калат. Биз ушул жерге азыр экинчи окууда дагы тактап жазып коюлуп атабыз. Ошол социально значимый товарлардын кайсынысын сактай алса сактасын депчи. Бир эле чектөө менен калып калбай, эми социально значимый товарлардын количествосу көбөйүп атат, билесиздер. Бүгүнкү күнү мына ун, растительный масса, сахар, андан башка дагы эмнени сактай алат? Ошону киргизип берели деп атабыз. Сактасын депчи. Матрезервте турсун деп атабыз. Эгерде ошондой товарлар, мындай портиться этпеген товарлар болсо. Эми анткени булардын материалдык резервте өздөрүнүн жоосу бар да. Ал жерде ДСП бар, өзүнчө кирип секрети бар. Ал боюнча 14 жанагы наименование товар деп коебузбу, ошол жерде бар да, ушунун бардыгычы. Ошол могу жерде ушул сөздү киргизиштин, өзгөртүүдү киргизиштин кажети бар беле, жок беле? Башында бар эле, пакет менен келатканда. Жана башында түшүндүрүп бердим го, 1 жыл мурун именно товарлар кымбаттап, билесиздер, өтө көп инфляция 14%га чейин чыгып кетип атканда комплекстүү түрдө келаткан мыйзам болчу. Эко бир жака артка тартканга байланыштуу эко калып калып атат. Биз экинчи окууда, бул биринчи окуу концепциясы
кабыл алып туруп койсоңуздар, биз эртең менен эле монтажер менен чогуу сүйлөштүк. Экинчи окууга биз иреттеп карап туруп, анан калтырса калтыралы, калтырбаса алып салабыз да. Бирок алардын мүмкүнчүлүгүнө жараша иштеп чыгабыз. Эмне үчүн дегенде материалдык резервтерге өздөрүнчө жана өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизебиз деп атканда, ошон үчүн Билем, алар да айтышты, сиз айткандай, негизинен эле булар дагы редакциялык характерде, өкмөт деп жазылып калган нерселерде баары кабинет министрге деп и так эле мыйзамды өзгөртүп келиш керек эле. Ошонун алкагында дагы бир топ өзүнүн ички азыркы проблемаларынын алкагында дагы кайсыларды киргизе турган болсо, киргизип кете турган өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Жакын араларда булар киргизип келет. Мүмкүн биз азыр мына биринчи эң бул концепция кирип калган да. Буга чейин эгерде биз карап көрөбүз, мүмкүнчүлүгү кереги жок болсо деле биз экинчи окууда баардыгын алып коебуз. Бирок жалпысынан мыйзам керек. Өзгөчө биринчи мыйзам, баягы айттым го, баягы башында каралып атканда азык түлүк коопсуздугу жөнүндө мыйзамга дагы бир топ беренелерди киргиздик. Алар керек. Алар жалпысынан бир эле максат бүгүн ушул биздин социалдык значимый товарлардан эмес, негизи эле жалпысынан эле коопсуздук каралыш керек. ушул жерде жана болуп атат да. Эми көп эле жерде жанагы улар бар. Могу жерде калып калган грамматикалык, стилистикалык жанагылар боюнча, ал боюнча токтолгон деле жерибиз жок. Анткени аны экинчи окууга беребиз да. Анан кийин ал жерде ченемдик укуктук деп калып калган, ал жерде ченемдик укуктук актылар деп жанагысын жазып толуктоолорду беребиз. Анан могу жерде сиз жанагы 16-беренеде жазып атасыз да. Мыйзамдын долбоорлорунун 16-беренесиндечи сунушталган мыйзамдардын долбоору жоболору бузгандыгы үчүн жоопкерчилик белгилөө сунушталат депчи. Кайсы берки менен мыйзамдын негизинде каралат? 10-чу статья. Ответственность за нарушение законодательства о продовольственной безопасности. Ушул мыйзамды аткарбаса деп атасыз да. Ал бардык эле мыйзамдарга тиешеси бар да. Кайсы бир мыйзам аткарылбаса, аны аткаруу боюнча депутаттык өзүнүн комитеттери аркылуу, депутаттардын комиссиялары аркылуу биз ар бир мыйзамды карап чыгууга өзүбүздүн милдетибиз бар. Андан сырткары биз тийиштүү органдарга беребиз. Тийиштүү органдар, пожалуйста, алар прокуратура болобу, күч органдары болобу, өздөрү мыйзамдын кайсы жагы бузулду, кайсы беренеси бузулду, бузулса жоопкерчиликке тартканга өзүнүн берки кодекстердин алкагында тарта берет. Эми ушуну жазыштын кажети бар беле могу мыйзамга? Жанагы ушуну 16-беренегечи. Ответственность болсун десек, айрым учурлар жазгандан эч жаманы болбойт. Мындай ар бир чиновник ошол жерде мыйзамды милдеттүү түрдө аткаруусун караш керек. Эгерде жазып койсок деле болот, алып койсок деле бул жерде маселе жок. Муну просто алып эле коюш керек го дейм. Маселе жок. Чыган депутатсыз бул юридикалык жактан туура келбейт да. Сиз күч органдарында иштеген катары, эгерде бул кереги жок, ансыз деле каралат десеңиз, маселе жок. Алып коелу экинчи окуу. Анткени жаза кодекс, административный жаза кодекстерде бардыгы көрсөтүлгөн да булсачы беренелерчи. Ошо мен өзүм жанагымды берем. Анан могу жерден Чыңгыз Дүйшөнкулович да, вот экономика министри. Сиздер эмне каршы болуп атасыздар? Биз болсо сүйлөштүк, биз каршы эмеспиз. Анткени болсо бияктан айтылгандай жана ички соода боюнча закон кабыл алынды да. Ошол закон кабыл алганда ушул сунуштар болсо уже ичине камтылды деп сунуштаганбыз. Эртең менен сүйлөштүк, ошондуктан отзыв кылынып атат да бул мыйзам. Силер дагы тайдыңарбы өзүңөрдүн могу корутууңардан? Өкмөт каршылыгыңардан? Жок, мындай болуп атат да, мен түшүндүрүп берейинчи. Бул мыйзам пакет менен кирип атканга байланыштуу, чоң 4 мыйзамды бир алып киргенбиз да. Ошондо корутундулар берилип калган да. Бирок ортосунда биз уже и так эле 2 мыйзамды уже кабыл алдык да. Эко отсюда уже алынып атат. Эко калып атат. Эко калган боюнча маселе жок. Маселе анча-мынча редакционный характер маселелерди биз экинчи окууда чогуу карап чыгабыз деп акылдаштык. Ошону айтайын деп атат. Жалпысынан булардын каршылыгы жок. Рахмат. Анан мындай, урматтуу коллегалар, негизи эле биз ушул өкмөт каршылыгы барбы, жокпу деп көп карайбыз да. Регламент боюнча каршылыгы болсо деле биз карап кеткенге биз укугубуз бар. Негизи жалпысынан мындай үйрөткөндөн эмес, маалымат катары. Рахмат. Улан Өзкевич, оюңуз Минфиндин Жалпы колдойбуз. кайсы мыйзам менен? Ооба, колдойбуз биз. Базар Балдикенович, силердин жанагы Каминден берген положенияларга бул мыйзам
Toskоолдук жокпу? Каршылык жокпу? Бар, тоскоолдук бар. Бир-эки жеринде уруксат болсо, мен ушул боюнча эртең Марлен Абдрахманович менен сүйлөштүм. Өткөн жумада биз кат жазып туруп жөнөткөн болчубуз. Бүгүн алыптыр, экинчи окууга өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп айтып атат. Өзү дагы азыр дагы тастыктады. Бирок биз ошо жанагы өзгөртүүлөр кайсылар кириш керек экенин уруксат болсо ошону окуп койсом болобу? Окуңуз. Себеби мамлекеттик резервдин номенклатурасына ылайык азык-түлүк товарларынын тобун кум шекер, өсүмдүк май, аш, туз, ошондой эле азык-түлүк, будай даны, эт консервалары жана башка узак мөөнөткө сактоого тийиш болгон товарлар коюлууга арналганда мамлекеттик материалдык резервге социалдык маанидеги товарлардын тобун киргизүү мамлекеттик материалдык резервдин негизги милдеттерине жана функцияларына ылайык келбейт. Мамлекеттик ата мекендик өндүрүштүн социалдык маанилүү товарларынын бүт тизмеси кум шекер, өсүмдүк май, туз жана чайды кошпогондо терс бузулуучу товарлар болуп саналат. Терс бузулуучу товарларды мамлекеттик резервге киргизүү ири жоготууларды алып келет. Анткени материалдык баалуулуктарды мамлекеттик материалдык резервге коюу, брондоо, чыгаруу жана чыгаруу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечиминин негизинде жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин чечимдерин кабыл алуу бир топ убакытты талап кылат. Бул социалдык маанидеги товарларды сактоо мөөнөтүнүн бүтүшүнө жана ошондой эле жараксыз абалга келип жана аны жок кылууга утилдаштырууга алып келет. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин тапшырмасы боюнча өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды ишке ашыруу, ошондой эле ички рынокко материалдык техникалык ресурстарга суроо талап менен сунуштун ортосунда тең салмалыктуу бузулган учурда жана рынокко жөнгө салуучу таасир көрсөтүү. Экономиканы турукташтыруу боюнча чараларды камсыз кылуу максатында фонд Россия Федерациясына жана үчүнчү өлкөлөрдүн азык-түлүк товарлары тобун, анын ичинде азык-түлүк будай данын, кум шекер, өсүмдүк май, ошондой эле мобилизациялык резервдин нефтепродукт жана ок дары түрүндөгү товарларды импорттоо жолу менен алып келерин белгилей кетүү керек. Негизги мен эмесине кетейин, фонд азык-түлүк товарларынын импорттун эсебинен жеткилет, андан кийин тиешелүү органдар аркылуу калктын социалдык жактан аярылуу катмарына жеткирүү баада бөлүштүрүлөт. Демек, НДСке кошумча нарк салыгына 0 ставкасын автоматтык түрдө товарлардын өздүк наркын 12% төмөндөтөт. Бул болсо Кыргыз Республикасынын калкына олуттуу колдоо көрсөтүү. Алардыч кыскараак айтыңызчы. Жогорудагы баяндагандай төмөндөгүдөй айтам, кодекстин 296 беренесинин төмөндөгүдөй мазмундагы 6 пунктчасына менен толукталсын. Мамлекеттик материалдык резервдер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органга жеткирүүчү мамлекеттик материалдык резервдин товарларынын номенклатуралык тобу деп мыгылсын кодекс 297-нин 1 пунктун төмөндөгүдөй мазмунда 7-2 пункт менен толукталсын. 7.2 мамлекеттик материалдык резерв чөйрөсүндөгү мамлекеттик органга жеткирилүүчү мамлекеттик материалдык резервдин товарларынын номенклатуралык тобу деп өзгөртүлсүн деп сунуш берип атабыз. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долборуна мыйзамдын долбоорунун 5 беренесинин 2 пунктунун 10 жана 14 пунктчаларында төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын. Ички жана тышкы жагымсыз факторлордун таасирине карабастан мамлекеттик материалдык резервдин азык-түлүк тобунун номенклатурасын түзүү, жаңылоо жана толуктоо деп кошумча кылсын атабыз. 14 пунктта мамлекеттик материалдык резервдер товарлардын азык-түлүк тобунун номенклатурасынын сакталышына мамлекеттик контролдоо жүзөгө ашыруу деп мыйзам долбоорунун 12 беренесинин 2 пунктунун 1 пунктчасына төмөндөгүдөй редакция баяндалсын. Мамлекеттик материалдык резервдин азык-түлүк тобунун номенклатурасы. Мыйзам долбоору 12 берене 3 пунктун 1 абзасы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын. Мамлекеттик материалдык резервдин азык-түлүк тобунун номенклатурасын кошпогондо социалдык маанидеги товарлардын запасы жана резерв Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик сатып алуулардын негизинде түзүлөт жана төмөнкүлөр үчүн арналат деп кошумчаласын. Ошону менен бирге төмөнкү күндө фонд тарабынан жаңы редакциядагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик материалдык резервдер жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыккан.
ал мамлекеттик органдар менен макулдашуу жол жобосун өткөнүн жана Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына жөнөтүү этабында турганын билдиребиз. Андан соң Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жөнөтүлөт. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик материалдык резервдер жөнүндө мыйзамынын азыркы редакциясына толуктоолорду киргизүү максатка ылайык эмес деп эсептейбиз. Кыскача жооп берейин. Кыскача эле жооп. Мындай да, азыр мына өзү белгилеп кеткендей, көрдүңүздөр, азыркы кайсыл продуктулар ал жерде каралып турат. Биз атайын угроза деп дагы бир пункт менен кирип атпайбызбы? Эгер кандайдыр бир, мисалы, туз деп коелу, эртеңки күнү тузга угроза болуу күтүлүүдө. Бүгүнкү күнү мисалы туз жок материалда, каралбайт да, ал номенклатурада жок. Биз социально значимый товарлардын ичинен карап көрсүн, киргизип көргөнгө уруксат берилсин деп атабыз. Мисалы, ошол эле туз азыр жок, мисалы. Ал социально значимыйда бар. Туз боюнча булар 3 айлык мисалы запас алып коет. Адан эч жаман болбойт. Туз мисалы сактала берет, сакталса болот. Ал жанагындай жок болуп кетпейт. Же болбосо күрүч, гречка, ушул товарларды социально значимый, мен ал жерге мисалы майды деген жокмун. Май понятно, жанагы сливочное масло, да, аны сактай албайт. Холодильниги жок, анчалык объемду кармай албайт. А бирок ушундай товарлар болуп калса, аларды мүмкүн буларга уруксатты гана берип атабыз. Бул жерде болду, эртең сакталсын, буну баарын топтоп коюп койгула деп айткан жок. Ага акча да жок, бюджетте каражат да жок. Бирок ошондой учурлар келип калса, сактаганга мүмкүнчүлүк болсун деп киргизип атабыз. Эми бул боюнча жана айтып кеттим го, экинчи окууда чогуу иштеп көрөбүз. Эгер ушунчалык эле керек болсо, карайбыз. Керек жок болсо, маселе жок. Бул мыйзамды такыр деле карабай эле коюшубуз мүмкүн. Бирок биринчи мыйзам, ага бул мыйзам көп деле немеси жок да, бул пакет менен кирген мыйзам да. Бизге эң негизгиси башкы мыйзам, биринчи мыйзам. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө мыйзамды өзгөчөлүгү ошол жактан өзгөртүп атабыз да. А бул дополнительно келип аткан мыйзам. Азарбат Георгиевич, сунушту алып келсеңиз экинчи окууга, бул эми бүгүн концепциясы. Мариян Нургалыевич туура айтып атат. Мыйзам болсо кээ жерин алып деле койсок болот кээ жерден. Ошон үчүн бул мыйзам жана Кабмин менен иштегенде, сиз менен иштегенде, бул эми сиздин маселеңиз каралып атат да. Мындай бир чогуу сүйлөшүп алып киргизели. Сунуш барбы алып келиңиз, экинчи окууда карайлы. Бул эми парламентке да алып чыгат да. Жарайт. Анан жанагы эме туз тиги бул деп эме кылып атпайсызбы, Мариян Нургалыевич? Бул номенклатурада бар. Биз азыркы күндө сактайбыз аларды да. Бизде социально значимый 14 эме бар тизме. Ошонун ичинде бар буларчы. Анан бул закон өтүп кетсе, баягы алсын деп обязательно айткан жокпуз, акча жок деп атпайсызбы? Акча каражатын деле табабыз, өзү таап атпайбызбы көп нерсеге. Мына азыр Айыл чарба министри өздөрү эме кылбаса да биз кошумча дагы 3 миллион литр берейин деп атам мен азыр башка жактан акча таап сүйлөшүп неме кылып. Бул законго кирип калса эртең ошону алгыла дейт да. Айыл чарба министри былтыр бизге, например, картошка тиги бул аркы биркин алып, аны сактаганга мүмкүнчүлүк жок биринчиден. Экинчиден ал высоко бат эле чирийт, ирийт. Биз кабинет министрдин чечими болгонго чейин аны сатканга чыгара албайбыз. Распределение эме болуп кабинет министри болуп. Ошо законго кирип калса эме болуп калат. Ошо туура экинчи окууда ошентип иштейбиз атпайбызбы? Чиригендерди, конечно, койбойбуз. Мариян Нургалыевич, ассоциация суранып атат. Да, Руслан мырза. Саламатсыздар, урматтуу элдин өкүлдөрү. Мен атым Рустам Балтабаев. Мен ошол агроөнөр жай өнүктүрүү бирикмесинин аткаруучу директору болом. Биз ушул салык төлөөчүлөрбүз. Биз ушул азык-түлүк коопсуздугуна салым кошкон биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн уюмубуз. Мен Марлем Абдрахмановичке ыраазычылык билдирет элем. Кече күндөн бери биз дагы түшүнбөй ушул маселе менен ата мекендик өндүрүүчүлөрүбүз мага саат 2ден бери чалышып, ызы чуу болушуп атат. Ошол себептен мен да бүгүн келдим бул жерге. Ошо Аманкан Батырбековичтен суранып, биз дагы ушул маселе айбылдан көйгөйлүү. Анткени көп жылдан бери, 10 жылдан бери мен сиздерге айтып коеюн, мурунку сазыктарда да бул ички соода мыйзамына Марлен Абдрахманов жакшы билет. Бул маселе чечилбей келген. Сиздердин ар бир ушул жерде отурган депутаттарга мен ыраазычылык билдирет элем ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн колдоп бергениңиздер үчүн. 3-окуудан өттү, мына ушул бир ай болуп калды. Кудайым буйруса ушул жумада Марлен Абдрахманович, да, Кудайым буйруса президент кой берсе, бул жана ички соода мыйзам. Бул жана биз АРВда жазылган, мына Минэкономиканын эме өкүлдөрү отурат. Мультипликатив эффекти берет деп биз ошондой эле айтканбыз. Бул биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн өнүктүрүшүнө, дыйкан чарбаларыбызда өнүктүрүшүнө салым кошобуз деп. Ошол себептерден мен ошо сөздү атайын алдым эле. Бул абдан маанилүү, мындай орусча айтканда чувствительный вопрос.
Мына бүгүн келип Аманкан Батырбекович бизге дагы бул мындай маалыматты алдык. Официалдуу түрдө сиз өзүңүздүн позицияңызды билдиргениңиз үчүн Мырзан Турган сизге чоң ыраазычылык. Биз ойлойбуз бул мыйзам мындай көп сиздер жанагы бизге колдоо көрсөткөнүңүз үчүн. Биз дагы элбиз. Биз да 25 миң, 30 миңге жакын биз да жумуш ордун камсыз кылабыз. Артында үй бүлө 150 миң, 200 миң. Мен да как элдин өкүлдүгү катары бул жерде отурам. Ошол себептерден сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул ички соода мыйзамды бүгүнкү күндө алып салдым дегениңиз официалдуу түрдө бизге дагы мындай бул жагымдуу кабар деп эсептейбиз. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда концепциясын биринчи окууга деп сөз кое бербейлү. Анда добушка коем, добуш берип койгула биринчи окууга. Макул, каршы жок. Рахмат. Рахмат. Экинчи окууга. Урматтуу биринчи маселе боюнча келгендер, силер рахмат. Биз экинчи маселе өзүбүздүн күн тартибибизди карап алалы, урматтуу депутаттар. Биринчи окуу менен келгендер. Босор экинчи маселе боюнча жабык өткөрөлү. Бул биздин комитеттин күн тартиби боюнча